Ауду биллахи минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Аллах Таала Куранда айтат: "Астагфиру билла ва закир фа инна зикра танфаул муъминин." Силер ошо бири-бириңерге динди эскерткиле, айткыла, түшүндүргүлө, жеткиргиле, албетте эскертип айтуу имандууларга пайда берет дейт. Мына бүгүнкү темабыз Кудайым буйруса хуснул хулук, мусулмандын кулук мүнөзү, мусулмандын сыфаты деген темада сөз кылмакчыбыз. Иншалла Аллах Таала биринчиден өзүмө пайда берсин, экинчиден сиздерге. Аллах Таала Куранда айтат: "Астагфиру билла ва иннака ла ала хулукин азим." Албетте Мухаммад, сен улуу кулук мүнөзүнүн үстүндөсүң дейт. Аллах Таала пайгамбарыбызды Куранда мактаган эмне деп? Сен улуу кулук мүнөзүнүн үстүндөсүң деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошол бир күн Айша энебизге Юсуф пайгамбар ушундай сулуу болгон, Алла Таала ошол 100 сулуулук жаратса, ошонун 10 бөлүгүн Юсуф пайгамбарга берген, бир бөлүгүн башка адамдарга чачкан деп сүйлөгөндө, Айша энебиз: "Сизден дагы сулуу эле Алланын элчиси" деп пайгамбарыбызга кайрылганда, пайгамбарыбыз: "Ооба, менден да сулуу болгон, бирок менин кулук мүнөзүм сулуу" деп пайгамбарыбыз сыймыктанганда, Аллах Таала эмне дейт? "Ва иннака ла ала хулукин азим." Албетте, эй Мухаммад, сен улуу кулук мүнөзүнүн үстүндөсүң деп Аллах Таала ошо пайгамбарыбызды эмне мактаган. Аллах Таала дагы ошол Куранда айтат: "Астагфиру билла вал казиминал гайз ва афин анин нас." Алимран сүрөсүнүн 134-аятта Аллах Таала айтып атат: "Ачуусун сабыр менен баскандар жана адамдарга кечиримдүү болгондор" эмне дейт? Булар ошол мага, Аллах Таала өзү айтып атат, мага сүйүктүүлөр ушулар дейт. Ошого мындай ачууну басыш керек да, күчтүү эмес. Ачуусу келгенде ошол ачууну баскан күчтүү адам ошол болот да. Албетте сабырдуу болуш менен келет. Сабыр кылуу менен келет. Кечиримдүү болуу менен келет. Акырындан ошого иншалла Кудайым буйруса үйрөнүшүбүз керек. Дагы пайгамбарыбыздын хадистерине токтолсок, ва ана насин радияллаху анху кала кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам ахсанан наси хулукан муттафакун алейх. Ошол Бухари менен Муслим имамдарыбыз риваят кылган хадисте Анас радияллаху анху айтып атат, андан Аллах ыраазы болсун, пайгамбар алейхиссалам дейт: "Адамдардын ошол кулук мүнөзү жагынан эң жакшысы эле дейт, эң мыктысы эле дейт. Мухаммад пайгамбарыбыз ушундай улуу адам болгон. Ал киши ушундай элдерге сүйлөгөндө, баян кылганда, элге кайрылганда ушул жакшы жүз менен, жакшы мындай бир кыргыз айтат го, жүзү жарык экен деп. Ошол жакшы жүз менен, нурдуу жүзү менен ушундай карап элдерге сүйлөгөндө, ушул Мухаммад пайгамбарыбыз мени жакшы көрсө керек, эң бир ушул мени жакшы көрсө керек Мухаммад пайгамбарыбыз" деп ошо сахабалардын бардыгы, пайгамбарыбыз көргөн адамдардын бардыгы ушул киши, ушул Мухаммад пайгамбарыбыз, Мухаммад пайгамбар мени жакшы көрөт деген сезимде калышканда, ошого мындай бир адамдарга бир кабак бүркөп, же болбосо мындай дердейип, керсейбей, мындай бир жакшы, пайгамбарыбыз айтат: таликатул важхи, жүз мындай жылмайып кароо дагы ошол жакшы садака болот, сооп иштерден болот дейт да. Кыргызыбыз айтат го, түздүүдөн түңүлбө деп. Ошого мындай бир кабагыбызды бүркөбөй, адамдарга мындай бир жакшы жүз менен карап коюу дагы ислам шариятыбызда, динибизде эмне өтө улуу сооптордун катарына кирет. Дагы ошол Анас радияллаху анху айтып атат: "Ма масисту дибажан вала хариран алияна мин кафи Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам вала шамамту райхата қаттун атьяба мин райхати Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам валақад хадамту Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам 20 синина 10 синина фама қала ли қаттун уффин вала қала ли шайин лима фаалта каза ва халлан фаалта каза муттафақун алейх." Ошол Анас радияллаху анху пайгамбарыбыздын улуу сахабаларынын бири, бул ошол энеси пайгамбарыбызга, Анас радияллаху анхунун энеси пайгамбарыбызга ошол Анас радияллаху анхуну ошол кичинекей кезинде
белеке берген, сизге кызмат кылсын, сиз тарбиялаңыз деп ошол пайгамбарыбызга белеке берген, пайгамбарыбызга ал ошол 10 жыл бою кызмат кылган. Эмне дейт ал киши айтып атат, андан Аллах ыраазы болсун, мен дейт кармап көрбөдүм дейт, жибекти жана парчаны дейт, кездемени, материалды. Мухаммад пайгамбарыбыздын колунан жумшагыраак бир дагы ошол материалды, кездемени мен дейт кармап көргөн жокмун дейт. Караңыздарчы, пайгамбарыбыз кандай назик адам болгон, пайгамбарыбыз кандай жумшак адам болгон. Албетте пайгамбарыбыз күчтүү киши болгон, бирок ошол менен биргеликте жумшак да болгон, сабырдуу да болгон, мээримдүү да болгон. Жана эмне дейт? Мен дейт пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламдын жытынан дагы жыттуураак жытты эч бир өмүрүмдө жыттап көргөн жокмун дейт. Пайгамбарыбызга Кудай Тааланын мээрими түшкөн, улуу адам болгон. Мен дейт эмне дейт? Ошол жыттап да көргөн жокмун дейт. Өмүрүм өткүчө пайгамбарыбыздын жытынан жыттуураак жытты. Эмне дейт? Мен жыттап да көргөн жокмун дейт. Жана дейт, мен дейт ушул пайгамбар Мухаммад алейхисаламга, пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылдым дейт. 10 жыл кызмат кылдым дейт. 10 жыл кызмат кылдым дейт. Ошондо 10 жыл бою мага бир да жолу уф деп, кыргызча айтканда ушу жадаттың го деген мааниде эч бир дагы сөз айткан эмес дейт. Бир дагы сөз айткан эмес дейт. Эгерде мен бир нерсени туура эмес кылып койсом, эмне үчүн сен ушуну ушундай кылдың, туура эмес кылдың деп дагы айткан эмес дейт. Эгерде мен бир нерсени кылбай койсом, сен эмне муну эмне мындай кылбадың, кылып койбойт белең деген дагы мааниде сөздөрдү айткан эмес дейт да Мухаммад пайгамбарыбыз. Эми албетте бул киши өтө улуу адам болгон. Бул киши Мухаммад пайгамбарыбыз ал пайгамбар болгон. Болгондо дагы хатамын набийин, пайгамбарлардын мөөрү болгон. Ошол себептен бул кишиге өтө бир Аллах Таала улуу кулк мүнөз берген, Аллах Таала өзү колдогон, Аллах Таала өзү тарбиялаган, Аллах Таала өзү коргогон. Эми ошондой. Эми кээ бир адамдар түшүнүп калышы мүмкүн да, эми эмне анда балдарыбызга, кызматчыларыбызга эмне биз дагы унчукпашыбыз керекпи, же андай мындай деген бир ар кандай түшүнүктө калышыбыз мүмкүн. Бирок ошол албетте баягы шариятыбызда, динибизде, турмушта мындай акыл калчап караганда деле негизи ушундай экен. Бала тарбиялаганда албетте баланы сен өзүң менен өзүң бол. Өлүп кетем, мен сени эмне үйлөндүрдүм, жайландырдым, же болбосо өзүңдү өзүң бак деп эле жашынан баштап эле таптакыр эле дүйнөгө түртүп, же болбосо өзүң эле бол деп таштап койгондо болбойт. Шариятыбызда, турмушубузда, динибизде деле таптакыр таштап койгондо болбойт. Анан миллиондорду берип, жиптерди алып берип, чоң-чоң особняк үйлөрдү сатып берип, элитный үйлөрдү сатып берип кутуртканда болбойт. Анда бала кутуруп кетет. Ошого мындай бир баланы окутуш да керек, чокутуш да керек. Балага мындай колдон келген жардамды да бериш керек. Бирок көп эле эркелетпей, өзү да окат кылып кете тургандай кылып тарбиялаш керек да. Такыр таштап да койгон болбойт. Өтө эле көкөлөтүп эркелетип ийген да болбойт. Ошого кандай кылышыбыз керек? Иншалла колдон келген жардамды да беришибиз керек. Өзү да окат кылып кете тургандай кылып, ачуу таттууну, ысык суукту, акча кантип келет, нан кантип келет, башка кантип келет, ошолорду дагы үйрөтүшүбүз керек. Жардам да беришибиз керек, үйрөтүшүбүз да керек туугандар. Навас деген сахаба, Симандын уулу, Аллах Таала бул кишиден ыраазы болсун, айтып атат, мен дейт пайгамбар алейхисаламдан дейт, Мухаммад пайгамбарыбыздан эмне кылдым дейт, мен дейт сурадым дейт. Алланын элчисинен сурадым дейт, жакшылык, сооптуу иштер жөнүндө сурадым дейт. Жана күнөө иштер жөнүндө сурадым дейт. Мухаммад пайгамбарыбыз айтты дейт, аль-бирру, ошол жакшылык, сооптуу иштер, булар эмне дептир пайгамбарыбыз? Хуснул хулук, кулк мүнөздүн жакшырагы дептир. Орой болбой, мындай бир орой, коорс, терс, текебер, кибир болбой, кутуруп кетпей. Айрыкча мына ошол биздин устаздарыбыз айтты эле, ошол адам баласы көбөт экен, кутурат экен,
бир убакта ошо байлыкка жеткенде адам кутуруп көп кетет экен. Бир убакта бийликке жеткенде көп кутуруп кетет экен. Анан кийин үчүнчүсү ошол күчтүү, мындай бир Кудай Таала ден соолук берген, күч кубат берген, мындай бир балбан адамдар ушу 3 адам кутурат экен да. Башка эч ким кутурбайт деле. Кантип ошого байлыкка жеткен учурда, бийликке жеткен учурда, күч кубаттын толук учурда кутуруп кетпей, кулк мүнөздү жакшы сакташыбыз керек экен. Вал исму, ал эми күнөө дептир, ма хака фи нафсик, сенин ошо сезимиңде пайда болгон, жүрөгүңдө пайда болгон бир сезим, сен муну кылбагын, мындай кылба күнөө болот, мындай кылба сен уят болот деп ушундай сезим сенин тынчтыгыңды алат дептир. Мына ушул сезимди адамдардын билишин сен каалабайсың. Ушул күнөө болуп эсептелет дептир да. Ошого иншалла биз ушундай бир иштерди кылышыбызды адамдардын көрүүсүн каалабасак, ошол ишти адамдар барда да кылбашыбыз керек, адамдар жокто да кылбашыбыз керек. Ошого такыба деген сөздүн мааниси биз Кудай Тааладан көрүнө да коркушубуз керек, көмө да коркушубуз керек. Бир чоң устаз тарыхта айтылат, шакирттерин өзүн окуткан балдарын сынаш үчүн силер мага тоок союп келгиле. Бирок эмне? Эч ким көрбөй турган жерде тоок союп келгиле деп сынамак үчүн шакирттеринде бир 5-6 тоокту карматат экен. Анан бардыгы барып ошол союп келет экен. Бир гана жаш жигит сойбой тирүү көтөрүп келет экен. Анан эмне болду сага? Эмне себептен сен сойбой келдиң десе, устаз, мен корого кирсем да Кудай көрүп турат экен, эшикке чыксам да Кудай көрүп турат экен, базарга барсам да Кудай көрүп турат экен, үйгө кирсем да Кудай көрүп турат экен. Мен ошол Кудай көрбөгөн жерди таба албадым, ошол үчүн мен ушу тоокту көтөрүп келдим тирүүлөй дептир. Башкалары бүт союп келиптир. Анан ошо устазы сенден бир нерсе чыгат, сенден келечекте Кудай бурса улуу аалым чыгат, урук тукумуңдан аалымдар чыгат деп ошол шакиртине ыраазы болуп батасын берип ошенткен экен. Абдулла Амрдын уулу, Амр Астын уулу, ата менен баладан Аллах Таала ыраазы болсун. Бул кишилер пайгамбардын сахабалары болгон, айтып атат. Мухаммад пайгамбарыбыз дейт, жаман, адепсиз сөздөрдү эч качан сүйлөгөн эмес эле дейт. Мухаммад пайгамбарыбыз орой, терс, адепсиз, адамга жагымсыз сөздөрдү пайгамбар алейхисалам эч качан сүйлөгөн эмес экен. Вала мутафахишан, ошондой эле адепсиз, адамга жакпаган, терс көрүнгөн уят иштерди Мухаммад пайгамбарыбыз өмүрүндө эч качан кылган эмес. Ана ошо пайгамбарыбыздан үлгү алышыбыз керек. Ва кана якул, жана ошондой эле пайгамбарыбыз айткан дейт: инна мен хиярукум ахсанукум ахлакан. Албетте силердин эң жакшыңар кулк мүнөзүңөр жакшырагыңар дейт. Албетте силердин эң жакшыңар ким дейт? Кулк мүнөзүңөр жакшырагыңар дейт. Эми туугандар, ошол үлгү бизге ким болот? Мухаммад пайгамбарыбыз болот. Мухаммад пайгамбарыбыздын сахабалары болот. Анан тиги молдо минтип атпайбы, тиги молдо тигинтип атпайбы, тиги тигинтип атпайбы деп биз молдолордон же башкадан үлгү алганга болбойт. Алар татыктуу эмес. Үлгү ала турганыбыз ким? Мухаммад пайгамбарыбыз, пайгамбарыбыздын сахабаларын үлгү алышыбыз керек. Башкабыз үлгү алганга татыктуу эмеспиз. Башкабыз эми 21-кылымда жашап аткан бир пендебиз. Аракет кылышыбыз керек. Бирок ошол үлгүгө Мухаммад пайгамбарыбыз, анын сахабалары татыктуу. Молдолор же башка татыктуу эмеспиз. Ошого үлгүнү кимден алышыбыз керек? Мухаммад пайгамбарыбыздан алышыбыз керек. Дагы ошол пайгамбарыбыздын хадистерине токтолсок, ва наби Дарда радиаллаху анху, анна наби саллаллаху алейхи вассалам кала: ма мин шайин аскалу фи мизанил муъмини яумал кыямати мин хуснил хулук ва инналлаха юбгидул фахшал бази. Раваху Тирмизи ва кала хадисун хасанун сахихун. Ошол Аби Дарда андан а кишиден Аллах Таала ыраазы болсун айтып атат: албетте дейт пайгамбар алейхисалам
айтты дейт. Ошол кыямат күнү болгондо, кыяматта Аллах Таала ошо сооп менен күнөөнү иштерди таразага тартканда, кыямат күнүндө ошол ыймандуу адамдын, мусулман адамдын, момун адамдын эң бир таразада эң бир оор боло турган нерсеси, андан оор нерсе жок, ал оор боло турган эң бир таразанын оң жагында, жакшы иштерде, соопто оң боло турган нерсе эмне дептир пайгамбарыбыз? Бул эң жакшы кулк мүнөз дептир. Эң жакшы кулк мүнөз. Бул ошол кулк мүнөздүн жакшылыгы дагы өтө бир оор кыяматта оор сооптордон болот экен да. Эң бир мындан ашкан таразанын оң жагын баса турган соопчтер болбойт экен. Эң оору ошол эмне? Кулк мүнөздүн жакшылыгы, кулк мүнөзү жакшы адамдар гана ошол таразада салмагы аябай оор болот экен. Албетте Алла Таала дептир пайгамбарыбыз жаман көрөт, орой, адепсиз, уят сөздөрдү сүйлөгөн, оозу тыйылбаган, адепсиз ырларды ырдаган, жалаң эле ошол адепсиз уят сөздөрдү сүйлөгөн адамды пайгамбарыбыз эмне дептир? Алла Таала жаман көрөт дептир. Ошого туугандар, албетте бул айтылган хадистер, аяттар биринчиден өзүмө сабак болсун. Анан кийин сиздерге, эгерде адамдын илими болсун, адамдын байлыгы болсун, адамдын бийлиги болсун, адамдын кадыр баркы болсун, бирок кулк мүнөз начар болсо, ал ошол тез эле адамдын кадыр баркын кетирип коет. Адамдын илими болгон күндө дагы, байлыгы болгон күндө дагы кулк мүнөзү болбосо болбойт. Ошого Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Кулк мүнөзүбүздү Аллах Таала оңдосун, урук тукумубуздукун дагы оңдосун. Бул кулк мүнөз деген нерсе, адеп, ахлак, адамгерчилик деген нерсе бул эң ыйык турат да. Өтө жакшы, Алла Таала да жакшы көрөт, пайгамбарыбыз да жакшы көргөн, эл дагы жакшы көрөт. Эгерде илимиң болсун, байлыгың болсун, бийлигиң болсун, терс мүнөздө орой болсоң, коем ошол менен барып учурашып сүйлөшпөй эле, же болбосо анын тамагын ичпей деле тынч эле жүрөйүнчү деп адамдар сизден качат. Ошого кулк мүнөзүбүздү эмне оңдошубузду Кудайдан суранышыбыз керек. Кудай Таалам иншалла бардыгыбызга, сиздерге, биздерге бардыгыбызга эмне ошол кулк мүнөзүбүздү жакшы болушун Кудай Таалам иншалла насип кылсын, Кудай Таалам берсин. Дагы ошол пайгамбарыбыздын хадистерин токтоло турган болсок, Ва Наби Хурайра радияллаху анху кала, суила Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ан аксари ма юдхилун наса ал джанната. Кала тaqwallah ва хуснул хулук. Ва суила ан аксари ма юдхилун наса ан нара. Факала ал фам вал фардж. Абу Хурайра деген пайгамбарыбыздын улуу сахабаларынан болгон агишиден Алла разы болсун айтып атат. Пайгамбарыбыз дейт, адамдар сурашты дейт. Пайгамбарыбыз суралды дейт. Адамдар сураптыр да пайгамбарыбыздан. Адамдар кайсы себептен, кайсы иш аркылуу, кайсы бир себеп, кайсы кылган ишибиз үчүн адамдар көбүрөөк бейишке кирет деп пайгамбарыбыздан сурашыптыр да. Пайгамбарыбыз айтыптыр: Тaqwallah, Алладан корккондор көрүнө дагы, көмө дагы, көмүскө дагы, эл барда дагы, жокто дагы Кудай көрүп турат деп ошол Кудайдан корккондор, Кудайдан коркуп арам окат жебегендер, пара албагандар, коррупцияга барбагандар, адал окат менен жашагандар, Кудайдан коркуп таза жүргөндөр, ушулар эмне дептир? Бейишке кирет дептир. Жана дагы ошол кулк мүнөзү жакшылар, кулк мүнөзү ошол боорукерлер, мээримдүүлөр, кичипейилдер, ак көңүлдөр, берешендер бейишке кирет дептир пайгамбарыбыз. Дагы сурашыптыр пайгамбарыбыздан, эмне себептен, кайсы иш аркылуу ошол адамдар ошол тозокко кирет деп сурашканда эмне дептир пайгамбарыбыз? Ошол кайсы себептен тозок адамдардын көбү кирет дегенде пайгамбарыбыз айтыптыр, ошол ооз дептир. Ооз менен ушак айткандар, жалган сүйлөгөндөр, Кудайга шерик келтиргендер, Кудай Тааланын динин сөккөндөр, пайгамбарды сөккөндөр, Куранды сөккөндөр, мындай бир балит ооздор, ушак сүйлөгөндөр, гыйбат кылган адамдардын жүрөгүн ооруткандар, жана башкалар деп айтыптыр. Вал фардж жана ошондой эле
зына иштерин, никесиз иштерди кылгандар, сойкулук кылгандар, никесиз ишке аягы суюктукка баргандар, ошо никесиз ишке баргандардын бардыгы ошол эмне тозокко ушул себептен кирет дептир. Мына туугандар, мисалы эми Кыргызстанда айта турган болсок, биз мисалы баланчаны чыгаргын, баланча кетсин же баланча түрмөдөн чыксын деп площадьга чыгып кыйгыра турган болсок, мына Европа өлкөлөрүндө азыр илим техника өнүккөн, акча проблема эмес, үй проблема эмес, машина проблема эмес, эми болсо болгондур, бирок бизчелик эмес. Бирок ошол адам баласы динсиздиктен ушундай айбан болуп кетет экен, аякта эмне площадьтарга чыгып алып, эркек үйлөнгөнгө уруксат бергиле, аял үйлөнгөнгө уруксат бергиле деп ошол адамдык бир чектен чыгып айбан сыфатына да түшүп кетип атышат да. Алла Таала Куранда ачык эле айткан, ыймансыздар, кафырлар, булар айбан сыяктуу деген. Балким андан да жаманыраак деген. Булардын көздөрү бар, акыйкатты көрбөйт, тилдери бар, акыйкатты сүйлөбөйт, жүрөктөрү акыйкатты түшүнбөйт. Булар айбан сыяктуу деген, балким андан да жаманыраак деген да. Ошого туугандар, иман болбосо адамда дин болбосо, Кудайдан коркуу болбосо, адам баласы ошол айбан сыфатына түшүп кетет экен да. Ошого Аллах Таала уруктугумузду оңдосун, Кыргызстаныбызды оңдосун, дүйнөдө элди оңдосун. Мына жакында Кудайым кабыл кылсын ажыга барып келдик. Кыргызстандан 3700-3800 адам барды. Буркурап, боздоп, Кудайым кабыл кылсын Арафатта дуа кылдык. Ошол эми Алла Таала иншалла өзү кабыл кылсын. Ошо күн батып баратканда мен ушунчалык жүрөгүм ооруду. Ушу бир дагы 200 саат Арафатта ушу күн батпай турса, себеби Арафатта ошол пешим окугандан кийин шам окуганга чейин Арафатта туруу убактысы дуалар кабыл болот. Ошол жерде ушу күн батып баратканда менин жүрөгүм аябай ооруду да. Дагы бир 200 саат күн батпай кое турса жакшы болот эле деп. Буркурап, боздоп дуа кылдык, аксакалдар ыйлады. Эл жерибизге Кудай тынчтык берсин, уруктугумуздан бир дагы кафыр чыкпасын, бир дагы сойку чыкпасын, бир дагы алкаш чыкпасын, уруктугумуздан ошол жакшы адамдар чыксын, жаман адамдар чыкпасын. Кыргызстаныбызды оңдо, дүйнөбүздү оңдо, ахиретибизди оңдо, жер бетинде бузукчулук болбосун, баары тынчтык болсун, жакшылык болсун деген максатта буркурап, боздоп дуа кылдык. Кудай Таалам иншалла ошо дуаларыбызды кабыл кылсын. Эми ошол бул темабыздын уландысын эми көрсөтүүбүздө улантабыз. Кудай Таалам сиздерден да ыраазы болсун, бизден да ыраазы болсун. Алла Таалам эки дүйнө бизди ыраазы кылсын, бизден ыраазы болсун. Өзүбүзгө, уруктугумузга да жамандык көргөзбөсүн. Эч качан бирөөлөргө кор кылбасын, зар кылбасын. Кудай Таалам өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын, өзүнөн башка эч кимге кор кылбасын, зар кылбасын. Кудай Таалам өзүбүздү да, уруктугумузду да кыяматка чейин иншалла эки дүйнөдө азиз кылсын. Жакшылыктарын берсин Кудай Таалам. Allah